Жүректің шүгүрү ушул. Алладан башка жүрөктө эч ким болбосун. Allah жүрөктү өзү үчүн жаратты. Жүрөктө мухаббат Аллага болсун, ишеним Аллага болсун, сүйүү Аллага болсун, үмүт Аллага болсун, корку Аллага болсун, таянуу Аллага болсун, сыйынуу Аллага болсун, жалбыроо Аллага болсун. Анткени ал мени жаратты, ал мага өмүр берди, анын алдына кайтып барамын. Сумма латусалуна яума идин анин наим. Сумма латусалуна яума идин анин наим. Силер эсиңерде болсун. Эртеби кечпи биздин алдыбызга келгениңерде жооп бересиңер. Ар бир неmatка жооп бересиңер. Шүгүр кылдыңарбы же кылган жоксуңарбы? Жооп бересиңер дейт Алла Таала. Атаны бердим, энени бердим, салих перзент бердим. Биз шүгүр кылайлы. Жакшы ата берди, жакшы апа берди, жакшы аял берди, жакшы күйөө берди, жакшы уул берди, жакшы кыз берди, жакшы адал мал берди деп Аллага шүгүр кылбайлыбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ни'мал малус салих лирраджулис салих." Кандай гана жакшы адал мал, ушул адал мал жакшы адамдын колунда болсо кандай гана жакшы дейт мына. Биз өзүбүз жакшы болойлу, колубузда мал болсо, бул да Алланын неаматы экен да. Ислам дини байлыктан тыйган эмес, бирок байлыктын кулу болгонунан тыйган. Ислам дини байлыктан тыйган эмес, сараң болгондуктан тыйган. Байлык барбы? Байлыкка жараша мамиле кыл, байдай болуп мамиле кыл, байдай болуп жаша. Алланын өкүмдөрүн бер. Куранда Алла субханаху ва таала айткан: "Вабтаги фима атакаллах ад-дарал ахира." Алла Таала берген мал-мүлк барго, сага кандай неамат берсе, ушу менен ахиретиңди куруп ал. Ушу менен ахиретиңди куруп ал. Адал мал менен ахиретиңди куруп ал, ахиретиңди бузба. Адал мал берди. Ушу малдын акысын бер, зекетин бер, үшүрүн бер, садакасын бер, бебечаралардын акысын бер, белегин бер. Ушу менен ахиретиңди куруп ал. Өлө электе мурда ахиретиңди куруп ал. Жаның чыккандан кийин ахиретиң каяктан курасың? Алла айтып атат, демек мал жаман нерсе эмес. Ахиретти куруп ала турган нерсе бул. Ахиретибизди оңдой турган нерсе бул. Эгерде туура иштетсек. Ла танса насибака минад дуния. Sen dünyada özüңдү үлүшүңдү акыңды унутпа. Алла Таала айтат: "Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк." Саңа Алла кандай жакшылык кылдыбы? Сен дагы жакшылык кылып кой. Алла саңа илим берди, жөндөмдүүлүк берди, тажрыйба берди, күч берди, мал берди. Ушу менен башка адамдарга да жакшылык кылып кой. Жакшылык кылып кой. "Ва ла табгил фасад фил ард. Инналлаха ла юхиббул муфсидин." Жер бетине бузукулук кыла көрбө. Жер бетине бузукулук кыла көрбө. Мекенде жашап атасың Кыргызстанда, Бишкекте бузукулук кылба, жерде бузукулук кылба. Алла бузукулук кылгандарды жакшы көрбөйт. Азабына учуратып койсо чатак болот тугандар. Ошон үчүн Алла Тааланын азабынан коркойлу. Алла Тааланын азабынан коркойлу. Ни'мал аун ала тaqvallah al-mal. Кандай гана жакшы жардам. Алла Тааланын таквалыгына жардам бере турган жардам кандай гана жакшы эмне? Ал мал. Ошо мал-мүлк эгерде бизди күнөөдөн сактаганга алып барып атса, бул кандай гана жакшы мал экен тугандар. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Демек Алла Таалам неаматтарын мейли байлыгынан бердиби, амандыгынан бердиби, ден соолугубуздун афиятынан бердиби, же болбосо жаштыктан берди. Жаштыктагы бул неамат туган. Көбүрөөк жашайлы баарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хайрун нас ман тала умруху ва хасуна амалуху." Адамдардын эң мыктысы, эң жакшысы көбүрөөк жашаган, чырайлуу амал кылган. Адамдардын эң жаманы ким десе, көбүрөөк жашаган, амалы бузук дегенде. Жаман амал кылган. Демек, иншалла бул жерде көбүрөөк жашаган адам көбүрөөк жакшы иш кылат, көбүрөөк анан пайда тиет, адамдарга, элге бардыгына көбүрөөк пайда тиет. Ошон үчүн бул хайрун нас адамдардын эң жакшысы. Бирок бүгүн туган эмне үчүн биз шүгүр кыла албай атабыз? Эки себептин бирөөсү. Биринчиси жахалат, экинчиси гафлат. Шүгүр кылбаганыбыздын себеби биринчи надандык экен, билбестик экен. Алланын неаматы берүүчүнү дагы билбейбиз, неаматты дагы билбейбиз, кадырлабайбыз. Ошон үчүн шүгүр кылбай турбайбызбы? Экинчиси, кээ бир адамдар билет, бирок бекапар дейт. Бекапар колунан өткөрүп берет неаматты. Гафлат. Ошон үчүн шүгүрсүз дейт тугандар. Ошон үчүн шүгүрсүздүктүн себеби ушул деп айткан экен. Фудайл ибн Ияд рахимахулла айткан: "Алейкум би мулазимати шүкр аля ниам."
Нематтарга шүгүрчүлүктү силер бекем кармагыла. Анткени көптөгөн немат кетет дагы кайра келбей калат. Кайра келбей калат. Кээ бирлер айткан, шүгүрчүлүк бул жапайы дейт. Аны байлап койгула, кармап койгула. Эмне менен? Немат бул жапайы экен. Аны байлап койгула шүгүрчүлүк менен дейт. Демек келиңиздер агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла субханаху ва тааланын нематтарына дайыма шүгүр кылайлы, шүгүрчүлүгүбүздү улантайлы. Андан кийин эң бир бүгүнкү күнү туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала бизге мынакей расмий ажоолу болдук. Бул дагы Алла тааланын бир нематы. Жалгыз бак дарак болбойт, жалгыз дарак бак болбойт дегендей, биз баарыбыз дуа менен, баарыбыз бири-бирибизге жакшылыкта жардам берейли. Жакшылыкта жардам берейли. Алла таала Куранында чакырык кылган. Не деген? Ва таавану алал бирри ва тақва ва ла таавану алал исми вал удван. Силер бири-бириңерге жакшылыкта жардам бергиле. Жакшылыкта, бил бирри ва тақва, күнөөдөн сактанууда жардам бергиле бири-бириңерге. Душмандыкта жардам бербегиле. Душмандыкта, күнөөлөрдө жардам бербегиле деп. Ошондуктан иншалла баарыбыз бири-бирибизге жардам берсек, баарыбыз биригип бадышага жардам берсек, бадыша баарыбызга жардам берсе, Кудай кааласа иншалла шүгүрчүлүк менен, сабырдуулук менен, оор көтөрүмдүүлүк менен маселелерди карап чече турган болсок, Кудай кааласа элибизге иман келсе, элибизге шүгүр келсе, элибизге амандык келсе, ортобузда адилеттүүлүк болсо, жашообузда тазалык болсо, уяттуулук биздин ураныбыз болсо, жоомарттык биздин девизибиз болсо, анда көрө бериңиз, дүнүйө дагы бизге бейиш, ахиретко бейиши өзү бейиш. Жараткан Алланы унутпайлы, Алла таалага тоң моюндук кылбайлы. Алла тааладан үмүт менен жашайлы, үмүтсүз жашабайлы. Кандай болбосун, Алла тааладан дайыма шүгүр кылып, дайыма кемчилдигибизге истигфар тооба кылып жашайлы. Алла таала баарыбызга توفيق берсин, өзүнүн сүйкүмдүү бенделерин катарына кошсун. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.